кеч көрөрман. Эфирде жылдыздар менен боулинг Кыргыз эстрадасындагы эң жылдыздуу теледолбоорду сунуштайбыз. Алдыда сиздерге 3 мыкты жылдыздардан түзүлгөн топ ийгиликке ат салышмакчы. Ал эми кимиси жеңишке ээ болот, алдыңкы мүнөттөрдө ортоктош болобуз. Биз баштадык. Салтанат телеканалы Фан Сити оюн зоок борбору менен биргеликте жаңы долбоор тартуулайт. Жылдыздар менен боулинг. Страйкер лет. Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Алга жана кичине оңгорок. Башкы байге Анталияга 2 кишилик жолдомо. Мыктылардын мыктысын чогуу тандайбыз. Bir özüңө күндөн күнгө көчөтсү бул дүйнөдө. Көрбөдүм жан сенден солуу жарыгым менен, сени теңемин өмүргө. Атсыл кеч көрөрманым, алдыда сиздерди мына ушул дагы бир өзгөчө эс алуучу спорттун түрү боулинг таласында жылдыздарыбызды күтүп жаткан учурубуз. Бүгүнкү командаларды туручу убакыт дагы келип жетти. Кыргыз радиосунун эң мыкты үндөрүнүн бири, айымдарыбыз өзгөчө үнгө ээ. Ал эми Европа плюс радиосунун алтын үнү, золотой голос деп койсок дагы болот албетте. Алина Баженованын командасын дүркүрөң кол чабууларды астына тосуп алыңыздар. Келиңиздер. Мен жакка өтүп алыңыздар, мырзалар. Алина, айтсаңыз, өзгөчө позитивде келип жеттиңиз. Настрой кандай? Мы назвали нашу команду «Мстители». Вот. Почему? Ну, мы считаем, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Да. И расскажите, пожалуйста, почему именно вы сами определились или вся команда? Нет, конечно, поскольку моя команда, все люди интересные и творческие, и деятельные, вот, и художники, и исполнители, и технари, и визажисты. В общем, долго можно перечислять. Мы решили, что нас объединит именно название «Мстители». Вот, и у нас есть даже девиз, который мы все хотим прямо сейчас. Да, давайте. И мы, команда «Мстителей», наш девиз «Я есть Грут». Командаңыз менен таанышып кетпейсиз бе, аттарын? Так, ну, начну с края. Муса Кулебаев, мой брат, он инженер, гидротехник. Ну, можно и так, гидроэнергетик. Ой, простите, гидроэнергетик, работает на нашей ТЭЦ, кстати. Вот, следующий человек, вы все его знаете, это Сэм Бороталиев, известный фотограф. Также он является исполнительным директором City Lab Production. Вот, это Сэм. Следующий человек — это Влад Варганкин. Его знают все девушки Бишкека и Кыргызстана, потому что он известный стилист, визажист. Любая девушка выходит из его салона самой красивой. Вот, и справа от меня моя сестренка Айназ Кулебаева. Она студентка первого курса факультета журналистики университета Манас, а также художник, певица, вот, и просто красотка. Даярдыктар жакшыбы? Репетиция кылдыңыздарбы? Кыргызча сүйлөп коелу. Аябай аракеттендик. Эми биз оюндун алдында убакытыбыз көп болгон жок. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ойнодук. Я очень надеюсь, что мы победим. Кыргызчаңыз деле ажайып кооз экен. Мүмкүн кыргызча деле радиодо иштесеңиз, Алина Баженова баягы эле алтын үнгө ээ болмоксуз деген ойдомун. Ал эми келиңиздер, дагы бир мен сурагым келип турат. Расскажите, пожалуйста, как вам мой мейкап? Оцените, пожалуйста. Честно или похвалить? Ну, не знаю, я сама сделала, поэтому... Ну, на 4 с минусом. 4, да? Ну, нормально. О, все, давайте тогда. Ардактуу көрөрмандар, мына ошондой эле сиздер менен биргеликте өтө мукамындуу Алина Баженованын командасы менен таанышып алдык. Ардактуу көрөрмандар, дагы бир рет сиздер эгерде өзүңүздөрдүн девизиңиздерди жакшы чогуу айта кетсеңиздер жакшы болмок. Кандай дейсиздер? Я есть Грут! Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Орындуктардан орун ала бериңиздер.
өзгөчө мукамындуу ырчы, барыбыз таанып билген, сүйгөн, урматтаган Макс Адырбековдун командасын тосуп алыңыздар. Ооба, музыкага бийлеп койсоңор да болот. Бодибилдинг болуп кетти окшойт, бодибилдингке барып жүрөсүзбү? Ооба, буюрса акырын машыгып атабыз. Музыка дагы ошого мындай жакындатып койду да. Мырзалар, мен тиштебейм деле жаныма келип алсаңыздар болот. Ооба. Өзгөчө жалаң мырзалардан түзүлгөн команда экен. Командаңыздардын атын айта кетиңиз жана тааныштыра кетиңиз. Командабыздын аты Страйкерлер. Өзгөчө мырзалар чогулду. Анткени биз чемпиондукка шак эле аттанып атабыз. Ошондуктан Страйкерлер деген ат. Ал эми бул менин жакын досторум болот. Чыгармачыл досторум деп айтсам жаңылышпайм. Мындай жөн эле сүйлөшүп жүргөндө досторум деп жаңылышпайм. Сүйлөшүп жүргөн жакын досторум. Оң жагында турган кыргыз эли билет эле болуш керек. Аябай көп кырдуу таланты менен Асылбек Анаркулов кол чабуулар. Ошондой эле бул жерде Джонни деген, I'm Johnny деп өзүнүн атап келет. Ошо Жаныбек да болбосо аты. Жаныбек биздин Джонни деген досубуз, аябай таланттуу жигит. 4-5 музыкалык аспапта ойнойт, ырдайт. Ошол биз ушундай бир командабыз. Кол чабуулар. Анан дагы Адилет Жумабеков деген негизи дүйнө жүзүндө Стиви Вандер деген аябай күчтүү ырчы бар, билесиздер. Ошо дүйнө жүзү боюнча эң мыкты деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан ошолорго мындай конкурент боло турган адам ушул Адилет Жумабеков достор. Чоң рахмат. Азырынча мен бир адамыбыз кечигип атат, бирок эми өзү күнөөлүү. Жакшы. Ал эми өтө таланттуу мырзалардан спортко жакын сизди дагы көп байкайбыз. Спорт тармагында дагы көп эмгектерди жасап жүрөсүз. Ал эми жаныңызда турган Аско мырза, сизди барган жерден сөзсүз битбокссыз кой бербейт го, Ошол жөнүндө бизге жылдыздар менен боулинг деген сыяктуу мындай рэп кылып, чики деп айтып берсеңиз аябай сонун болот эле. Биздин команда Страйкерлер деп. Азаматсыз, анан баягы мактаган кызды негизи тойдо көрөт деп коет го. Айттыңыз, аябай эле чоң атаандаштык жаратат деп. Сизди атаандаштыгыңызды байкап кетпейбизби, кандай дейсиз? Макул анда. Азамат, сиздер чындыгында эле баягы айткан сөзүңүзгө дагы төп келет экен. Анан сиздердин девизиңиздер болсо керек. Алга дей турган. Башкача өзгөчө. Келиңиз, айта кетпейсизби анда? Эгер биз болбосок, ким? Эгер азыр болбосо деген сыяктуу девиз. Деген сыяктуу дегениңиз аябай сонун экен. Албетте, 2 кишилик Анталиялык жолдомо угутуп алсаңыздар, кимиңиздер барасыздар? Аны мен өзүм шашпай чечип алатыкчы. Ооба. Билген жоксузбу? Ардактуу көрөрмандар, мына ушундай позитивдик деңгээлде Страйкерлер, Страйкерлер командасы менен даярдык мыкты экен. Алдыңкы мүнөттөрдөгү иш жүзүндө көргөзөсүздөр деген үмүттөбүз. Бара берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Гүлүктү гүлүк көрсө, буттары туура айта бекеринен айтылбайт. Мына ушундай бизде боулинг таласында гүлүктөр өздөрүн алышып турган учуру, ардактуу көрөрманым. 3-чү команда менен таанышып алыңыздар. Бул мырзаны ар дайым ар тармактан көрөбүз. Ырчы, аткаруучу десек дагы болот. Ал эми көп ошол эле учурда Кыргызстандагы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири, жана ошондой эле акыркы учурда журналистикалык алып баруучулук тармагында өзүн мыкты көргөзгөн биздин эң сонун агаларыбыздын бири Самат Дөөлөтбаковду командасы менен биргеликте кол чабуулардын астында тосуп алыңыздар. Самат мырза, саламатсызбы? Дүйнө кезип жүрө берип, мен сизди ойлодум эле Кыргызстанда эмес деп. Бизге канчалык убакыт таптыңыз, кантип убакыт таптыңыз, айтыңызчы. Ушул менин чоң бактыма ушул күндөр ушул жерде болуп калдым, Бишкекте болуп калдым. Ошон үчүн аябай чоң бир каалоо тилеги менен ушул жерге мынакей инилеримди, карындаштарымды чогултуп келип отурам.
Ошол буйруса катышабыз, анан жеңебизби, жеңбейбизби бул жигиттерден көрөбүз. Демек, эки ишенген баатырыңыз Санжар мырза. 4-өндө тең, жакшы. Анда эмесе командаңыз баягы жалгыздаrak токой болбойт деп коет. Сиздин күч берүүчү, дем берүүчү командаңыздын курамы менен тааныштыра кетпейсизби? Келиңиз анда эмес тааныштырып кетейин. Дал эле бой узундан чоңурагыбыздан баштайлы. Кубат Конушбековдон жигиттер келгиле. Алкыштап коелду. Анакей. Өзү өтө таланттуу жигит, гөлдүк болот. Гөлдүк болгону мына биягынан кара көп сүзүп, андай бияк жактары чыгып калган кичине. Өтө сөзгө чечен, сөзгө бай, акылдуу жигит, өзү шоумен да. Кубат Конушбеков. Андан артта калбай турган, кес-кесте даже оң тарапта же алдыга кете турган жигит, дагы бир жигит, Санжар деген жигит. Бул дагы өтө акылдуу, кичипейил жана бизде ошондой экен, биз командабыз аябай мындай, кандай десем, ар кайсы региондордон келген. Бул жигит болсо түштүктүн представители, мынакей Тозалла Санжар Мыкыев. Алайлык жигит, алайлык баатыр. Чоң алай. Аида Айым болсо биздин карындашыбыз, өзү илгери Тамашоодогу KG77 командасынын өкүлү болгон, ошол жердеги эң алдыңкы персонаждарынан болгон карындашыбыз. Азыр болсо биздин алдыңкы компанияларда маркетолог болуп иштейт Аида. Жана Адил Урдинов ар дайым ачкисин чечпеген, биз просто да көзү шишип калыптыр, көчөнү катуураак майрамдап койсо керек деп койчу. Тамаша көбүрөөк иштеп коюптур. Өзү өтө оригиналдуу жүргөн, көбүңүздөр Мега тойдогу баягы алкаштын образын мыкты аткарган жигит. Мына момда жигит. Өзү грамм ичпейт, кстати. Вообще ичпейт экен. Таң калып атам мен дагы. Жеке ишкер жана ивенттин организатору Адил Урдинов. Накет. Алкыштап коюңуздар, рахмат. Ошол менин атым Самат Дөөлөтбаков, рахмат. Албетте, баягы кемени кандай атасаң, деңизде ошондой сүзөт деп койт эмеспи? Сиздердин командаңыздардын ысымын жана девизин айта кетпейсиздерби? Чогуу? Биздин командабыздын аты Шүмшүктөр. Шүмшүктөр жана шүмшүчкалар да койсун. Жана девизибиз алга жана кичине оңгороо. Сөз бирок бул деген боулингдин шаарына аталган жок. Биз ушуна алга жана ар дайым оңго басабыз, ошондой. Өтө оригиналдуу ысымда экен. Сизди көпчүлүгүбүз билебиз, Тамашоодо байпактардын сүйүүсүн биздин көрөрмандары байпактар кантип бири-бирин сүйүп калып, кантип ажыраша албай. Айта кетсеңиз, бүгүнкү оюнда байпактардын сүйүүсүндөй эле боулингде дагы жакшы образ бересизби? Буйрса. Жакшы. Анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, Fun City салуу борбору Жылдыздар менен боулинг теледолбоору Шүмшүктөр командасы старт берди. Салам урматтуу көрөрман, салтка айлангандай Салтанат телеканалы менен Fun City оюн-зоок борбору уюштурган Жылдыздар менен боулинг долбоорун баштайбыз. Бул иретте 3 команда оюнун баштады. Алар Самат Дөөлөтбаковдун Шүмшүктөр, Макс Садырбековдун Страйкерлер, Алина Баженованын Мстители командалары. Аталган командалардын мүчөлөрү менен кенен тааныштык. Эми оюнга өтсөк, алгач катары менен Страйкерлер жана Мстители жаты беттешип жаткан учуру өзүңүздөр күбө болгондой, оң тарапта булбул үндүү диджей Алина Баженованын тайпасы. Ал эми сол тарапта ырчы Макс Садырбековдун командасы оюн көрсөтүп жаткан учурлары азырынча оюнчулар шаарлар менен кегилдерди кулатуу менен алек. Азыркы учурда ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин көңүлүңүздөрдү Жылдыздар менен боулинг теледолбооруна бурабыз. Анткени сиздер менен биргеликте мына ушул теледолбоордо Европа Плюс радиосунун мукамындуу диджей Алина Баженова жана ошондой кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү өкүлү Макс Садырбеков ойноп жаткан учуру. Азыркы учурда эч ким страйк жарата элек, бирок оюндар дагы деле уланууда. Жыйынтыкты айтуу эрте, жаман эмес, жакшы. Азаматсыңар. Эскерте кетели, Fun City салуу борбору сиздер үчүн 2 кишилик Анталияга акысыз жолдомого боулинг таласында оюн уюштуруп жаткан учуру.
Саламатсыздар. Эки команда тең бири-бирине сүр көргөзүп, жакшы оюн көргөзүп жаткан учуру, мына ушундай темпти кармап, дагы да болсо уланта бериңиздер. Уланып жаткан учуру. Азыр Джонни мырза өз ыргытыгын жөнөтүп, страйкка бир гана мен көчүлүк калды. Жатат. Боулинг таласында сиздер үчүн диджей Алина Баженованын командасы жана ошондой эле аны менен биргеликте ырчуу аткаруучу Макс Адырбековдун командасы. Катарындагы диджей кыздын жыйынтыгы кандай болот? Ай, жаза тайып кетти окшойт. Негизи боулинг оюнунда кадимки спорттогудай жаңылыш кадамдар же тескерисинче таамай марага оозуну бар. Алдын ала болжоо кыйын. Эмнеси болсо да ар бир командага ийгилик кааламакчыбыз. Ар ким өз жаатында жан үрөп, толгон аракетин жумшоодо болушунча көп кегелдерди кулатып түшүрүп, командасына аз да болсо упай топтоо менен алек. Турганы менен жашырчы Марлен командасына жакшы жыйынтык алып келди. Баракелде. Алдыда биз менен чогуу болуңуздар. Фан Сити салуу борбору жана жылдыздар менен боулинг тили долбоору. Ооба достор, аталган долбоордун ар бир чыгарылышында белгилүү жылдыздардын 3 командасы менен келип оюн көрсөтөт. Эң көп упай топтогон жаат финалга чыгат. Ал эми финалда 6 команда беттешип, мыктынын мыктысы тандалып алынат. Башкы байге Анталияга 2 кишилик жолдомо экенин эсиңизге салалы.
аттын оюнчусунун дагы шары туура эмес багытты көздөдү. Катышуучулардын маанайын көрөлүчү. Страйк! Азаматсыздар. Как вам игра? Нравится ли в общем? Конечно, все нравится, очень классно, позитивные эмоции. У вас страйки есть или нету еще? Пока спейр только, со второго раза. Со второго раза, да? Страйков еще нет, но мы надеемся, да, играл. Айтсаңыз, ойын аябай кызык болуп атат окшойт сиздин эмоцияңызга караганда. Албетте, негизинен эле өзүм дагы эмоционалдуу адаммын, ошондуктан эмоцияны катпаш керек туугандар. Анан биз дагы мындайраак болсо болобу? Эңкейип калып. Анан дагы аябай кызыктуу оюн, негизи эле боулинг деген дагы ушул команда менен негизи эле ушул проекттин ушул идеясы аябай жакшы, мыкты болуптур. Чоң рахмат. Жакшы, анан сиз страйк жараттыңызбы бүгүнкү оюндун алкагында? Канча страйк жараттыңыз? Бир эле, азырынча бир эле. Буйруса дагы 4 мүмкүнчүлүгүм бар. Дагы жаратыш керек. Анда жаратыңыз, ийгилик сиздердин командаңыздарда болсун. Келиңиз, Жони мырза, байкап турам, биринде кайып өтүп атасыз, биринде мыкты болуп атасыз. Айтыңызчы, оюн сизге жагып атабы? Оюн абдан жагып атат, кызыктуу болуп атат. Биздин командадагы балдар да жакшы атышат экен. Сизчи? Мен деле атканга аракет кылып атабыз, эми утабыз деген ойдобуз. Бирок страйк жараттыңызбы? Бир жолу. Бир жолу. Капчыңызда 2 страйк бар. Азаматсыз, Макс мырза 1 страйк жаратса, сиз 2. Жакшы, жакшы. Ийгилик каалайбыз, оюн уланууда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен чогуу болуңуздар. Оюндун жыйынтыгы чыгайын деп калды. Буйрса биринчи команда Макс Садырбековдун страйкерлер командасы 506 упайга ээ болушту. Алина Бажайнованын командасынын жыйынтыгы 419. Кол чабуулар, өзүбүзгө өзүбүз бир кол чабып койбойлубу? Азаматсыздар. $417 упай менен мыкты үндүн ээси Европа плюс радиосунун диджеи 419 упай менен ошондой Алина айым жыйынтык чыгарды. Бирок сиз өзүңүзгө кандай баа бересиз? Жактуу оюн. Эми негизи өзүмө бул оюнда эң төмөн баа берем. Да, вот так. Потому что на самом деле, мне кажется, я подвела всю свою команду. Много раз не выбила, страйка у меня не было. Вот, но тем не менее у меня сильная команда, они молодцы, они спасли положение. Вот это было круто. Ал эми команданын курамынан дагы биз сурай кетели, да? Как вам игра? Понравилась в общем? Да, конечно, мне очень понравилось, но зависит все-таки от удачи. Бывало так, что я вообще ни один кегель не выбивала, а бывало так, что один раз, да, у меня был страйк. Вот. Этот страйк был не в мой счет, да, я случайно кинул вместо другого игрока, а себе я не забил страйк, к сожалению. Но, да, игра была очень веселой, присутствовал соревновательный дух, мне это очень понравилось, и мы ни капли не расстроились, что проиграли. Келиңиз, эми айта кетиңиз, мырзалардан көп эле страйк жаратып аттыңыз окшойт байкашыбызча. Оюн жактыбы, боулингке дагы келесизби? Ооба, оюн аябай жакты. Мергенчиликти ар кандай мындай ден соолукка пайдалуу дагы экен, кызыктуу дагы, көп жакшы эмоцияларды алып кеттим. Фан Сити эс алуу борбору ар дайым сиздер үчүн эшиги ачык. Бул жерге келип тренировка кылып ар дайым чамдап турсаңыздар болот. Келиңиз, сизди дагы интервью ала кетели, анткени өтө эле команданын күчтүү мырзасы болду. Страйк киргизип аттыңыз, байкап аттык. Айта кетиңизчи, бүгүнкү оюн сизге канчалык жеңилди, жүрөгүңүзгө жакты? Единственный страйк, который у меня засчитан, это забил Влад. Поэтому, у меня так ровненько, нормально. В общем, весело, конечно. И когда команда играешь, это всегда очень сплачивает. Поэтому я всем рекомендую ходить с коллегами, с друзьями. Это очень, когда ты друг за друга болеешь, это очень классно.
Сиздер менен мына ушундай өзгөчө позитивдүү команда менен команданын башчысы кандай болсо ошондой болот дейт. Алина айым ар дайым жылмайып, эфирде дагы, толкунда дагы үнүңүз аябай сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Салтанат телеканалында сиздер менен Жылдыздар менен боулинг теледолбоорунда мыкты диджей Алина Баженова айымыздын командасы болду. Албетте, бир девизиңиздерди кайталап кетпейсиздерби? Кандай дейсиздер, да? Давайте. Я напомню, что мы команда, наш девиз «Я есть Грут». Спасибо, спасибо большое. Биринчи айланбанын жыйынтыгы боюнча 506 упайга ээ болушту Макс Садырбековдун командасы. Мырзалар, өзүңүздөрдүн оюнуңуздарга жүрөгүңүздөр жылып жатабы же жылыбай элеби? Чындыгын айтканда жылып эле жатат, анткени 506 упай Кудайга шүгүр упай экен да. Кудайга шүгүр, негизи эле командаңыздардын атын страйкерлер деп айттыңыздар эле. Оюндун жыйынтыгында канча страйк жараттыңыздар? Эң негизгиси ушул жерде турган ар бир жигит страйктан кылып чыкты. Жакшы. Анда эмесе айта кетсеңиз, сол тарабында эле өзгөчө көз айнек менен Джони мырза, оюн сизге жактыбы? Фан-Сити борборуна келип турасызбы? Оюн абдан жакты, чоң рахмат бардык катышуучуларга, Фан-Ситиге албетте келебиз. Жакшы. Бул биздин жаныбызда турган мырза, Адилет мырза, айтсаңыз буга чейин боулинг ойногонсузбу? 2 жыл мурун ойногом. Мейга кой. 2 жыл мурун анан кайра жаңылаган турбайсызбы? Ооба, эми дагы ойноп турабыз да бияка келип. Жакшы, ал эми биз таанышканда тилекке каршы бир мүчөбүз жок эле, ооба. Келиңиз, айтыңыз, эмнеге кечигип калдыңызбы? Сиз менен таанышпай калдык дегендей. Бишкек абдан чоң шаар, пробка көп. Тыгындарга тыгылып калган турбайм, мейли, кечирим сурайбыз. Ал эми айта кетсеңиз, оюн жактыбы сизге? Будан да жакшыраак ойносок болот болчу. Көптөн бери ойногондуктан болуш керек. Негизи эми буга чейин бир 2 жолу 3 жолу ойногонбуз, бирок практика болгондуктан ушундай өзүбүз жакшы эс албай калдык. Демек сизге дагы кичине жетпей калган экен, Ал эми айта кетсеңиз, ошо кичине жетпеген нерсени үнүңүз менен толуктай кетпейсизби? Макул. Анда биздин командабыздын аты бүгүн страйкерлер болду, Страйкерлер. Аябай жакшы. Рахмат, ыраачылык билдиребиз. Анан Аско мырза, байкап турдук, оюндун жүрүшү сизге мисалы кандай эмоцияларды алып келди? Жакты, досторум жанымда. Боулингти күнүгө ойнойбуз. Негизи мен да 2 жолу, 3 жолу ойноп атам. Бирок жакты. Негизи эле ушундай спортко жакын, ушундай таймаштар болуп турса сонун. Абдан жакты. Чоң рахмат Фан-Сити жана сага. Анан айтсаңыз, боулингден тышкары дагы жашооңузда, күнүмдүк турмушта спорт менен машыгасызбы? Ооба. Ишенбей турам сизге. Макс мырза менен салыштырып көрөбүзбү? Чата ушу барабайт окшойсуз. Жакшы. Бунун бардыгы тамаша, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай страйкерлер командасы 506 упай менен буйруса жыйынтыкты көрөбүз. Анан Макс мырза, айтсаңыз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Акыркы учурда сиздин жеке жашооңузду көпчүлүгү журт билип калды, бирок чыгармачылыгыңызда сизди угармандарыңыз, күйөрмандарыңыздар эмнегедир сиздин жаңы чыгарма күтүп жаткандай, кандай дейсиз? Ооба, туура, мен дагы күтүп жатам, ошо угармандарымдай эле. Негизи чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз. Жакынкы арада бир эмес, бир нече ырлар, клиптер чыгат деген жакшы бир пландарым бар. Мини альбом даярдап атам. 5-6 ыр. Ошо. Туугандар буйруса, көрмандар, күтүңүздөр, албетте болот баары. Анан ошо сиз айткандай сыр болгон, даярдап жаткан мини альбомуңуздан бир үзүм айта кетпейсизби, ырдай кетпейсизби, кандай дейсиз? Ырдап эле коеюнбу? Эмени? Жакынкы арада бир өзүңө деген чыгарма чыгат. Ал ыр бир адамга арналган. Ошондон бир кайырмасын ырдап берели анда. Бир өзүңө
Günden günge güçetsi bu dünyada. Görmedim can senden solu Carığım menin Seni dengemin ömürge Жақсы. Хит болчу урлардын бирин толуктайт го деген үмүттөмүн. Страйкерлер командасы көрөрмандарға дагы бир дивизиңиздерди кайталап койбойсуздарбы? Эгер биз болбосок, эгер азыр болбосо. Ушундай. Жақшы. Албетте, жыйынтыктардагы сиздерди финалга жетелип барат деген үмүттөбүз. Чоң рахмат бүгүнкү позитивдүү оюнга. Биз болсо улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Самат Дөлөтбаков баш болгон Шүмшүктөр командасы старт алды. Үчүнчүлөрдөн болуп Шүмшүктөр тайпасы оюнга атсалышты. Адегенде Самат мырза оюнду баштаган чагы. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте жылдыздар менен Шүмшүктөр командасы өздөрүн сынап жаткан учуру. Экинчи болуп алып баруучу Санжар Мыкыев шарды колго алды. Өзгөчө мотивацияларды берген 5-5-5-5 упай менен жыйынтыктады. Куттуктайбыз. Анда эмесе 3 команданын упайлары менен баштан аяк таанышсак. Биринчилерден болуп оюн көрсөткөн Страйкерлер командасы 506 упай, Алина Баженованын оюнчулары 419 упай жана Шүмшүктөр жааты 555 упай менен финалга жолдомо алды. Азаматсыздар. Бул чыгарылышта өзгөчө ырчы аткаруучу Самат Дөлөтбаков агабыздын Шүмшүктөр командасы 5-5-5 555 упайга ээ болду. Азаматсыңар. Өзгөчө сиздерден энергетика баягы ар бир бул жерде турган көрөрмандарга да жетет деген үмүттөбүз. Айтыңызчы, капитан кандай болсо сөзсүз ар бир команда мүчөсү да мына ошондой деңгээлде мотивациянын негизинде ойнойт эмеспи? Оюн жыйынтык сизге жагып атабы? Албетте, аябай жакшы, бирок бул биз бүгүн максималдуу түрдө өзүбүздү берген жокпуз. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн күчтөрүбүздү финалга жана биринчи орунда ким болбосун билбейм. Ошолорду чакырабыз, ошолор менен ошол жерде кызык оюн ошол жерде болот туугандар. Биз сөзсүз түрдө Анталияга барабыз. Жакшы, команданын мотиватору кол чап коюңуздарчы Кубат мырзага. Биз бир нерсени өзгөчө басым жасап айтып кетиш керек. Берки командалардын кээ бирлеринде билбейм, барында барбы жокпу, бирок биздин арабызда айым катары, бирок ошентсе дагы өтө мыкты оюн көрсөттү. Бизден калган жок, ошон үчүн Айдага кол чабуулар болсун.
эмнеге дегенде айымдар үчүн ойнош оорураак, анткени таш оор да. Анан кол баягы колдун күчү керек. Айда ошентсе дагы бирок колдон келишинче баарын чаап атып, 10 ударда максимум 100дөн 95 алып атат. Менин оюмча өтө сонун мыкты көргөзгүч. Жакшы, бул албетте сиздин баягы дем күч берген сөздөрүңүздөн. Айтыңызчы, айдайым экинчи ирет эле ойноп атыптырсыз, бирок экинчи иретте дагы жыйынтыгыңыз аябай сонун. Эгерде боулинг тууралуу дүйнөдө боулинг world деген эң чоң бир федерацияда атаандаштык болот экен, ошол жака айымдар арасында чакырып калса барат белеңиз? Албетте барат элем. Жакшы, бул негизде эгерде Fun City'де дагы репетиция кылсаңыз сөзсүз биринчиликке жетет болуш керексиз. Оюн жактыбы сизге? Аябай жакты. Командабыз аябай шайыр. Сиз дагы деле образдан чыкпай турасыз. Ойноп атканда да образдан чыкпадыңыз. Башында кичине ары бери кыймылдап солго кетип аттыңыз, бирок кийин соңунда жакшы жыйынтыктарды жараттыңыз. Оюнда, жүрүшүндө сизге кандай эмоциялар сакталды? Эң мыкты деңгээлдеги, эң мыкты даражадагы эмоцияларды бүгүн кабыл алдым. Буюрса финалда биз жеңишке ээ болобуз деген эң чоң үмүт бар. Жакшы. Анда эмесе, Санжер мырза, айтсаңыз, сизди байкап турам. 99,9% бир кегиле гана кулабай калып, ошол мүмкүнчүлүктөр колдон чыгып атты. Бирок страйктагы жаратып аттыңыз. Бир эле баягы алып баруучулук тармакта эмес, боулингде дагы кыйын экендигиңизди көрөрмандарга көргөзө кеттиңиз. Айта кетсеңиз, бул спорттун түрү мына ошол бүгүнкү күндө, бүгүнкү оюндун алкагында сизге канааттандырдыбы? Албетте, негизи биздин команданын мындай абалы оорураак болду, өзүңөр түшүнгүлө, бирөөсү кыз, бирөөсү алкаш. Мындай үч эле нормальный адам ойноп атты да, биздечи. Ага карабастанда 555 алдык. Бул деген анда экинчи жагы, мен боулингди экинчи жолу ойноп атам. Биринчи жолу мурун ойногом, экинчи жолу ойноп атам, аябай жакты. Сонун болуп атат. Мен ойлойм, кийинкисинде Адил ичпей келсе, анан Айда тамак жеп келсе, биз баары бир утабыз. Шүмшүктөр алга, анан кичине оңго. Жакшы, мына ушундай күчтүү дем менен 5-5 упайга ээ болгон Самат Дөөлөт Бакыттын Шүмшүктөр командасы болду. Урааныңыздарды бир дагы бир ирет кайталап кетиңиздерчи атаандаштардын. 1 2 3 алга, жана бир оңго. Жакшы, сиздерди финалдык жолугушууларды күтөбүз. Азыркы биздин рейтинг боюнча экинчи орундасыздар. Куттуктайбыз. Ар бириңиздерди буйрса финалда дагы биринчиликти көргөзөсүздөр деген үмүттөмүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштын жеңүүчүлөрү менен биргеликте чогуу турабыз. Эмки жумада кайрадан мыктылар менен амандашканга чейин кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана бул жуманын жеңүүчүлөрү Самат Дөөлөт Бакыттын командасы Шүмшүктөр болду. Көрүшкөнчө.